Велосипедчиен өспүрүмдү өлтүрүү сүзүп окуя болгон жерден качып кеткен айдоочу кармалды. Чүй облусунун ички иштер башкармалыгынын маалыматына ылайык жол кырсыгы 1-январга караган түнү болгон. Маалыматта айтылгандай 15 жаштагы өспүрүм саат 12:50 чамасында достор менен жолугуу үчүн велосипед менен Кан шаарына бара жаткан. Жүк ташуучу унаанын айдоочусу алдыдагы унааларды ашып өтүүгө аракет кылып жатып, жолдон жээги менен бара жаткан велосипедчиен баланы сүзүп алган. Алган оор жаракатынан улам өспүрүм окуя болгон жерде каза тапкан. Айдоочу кырсыктан кийин токтобой качып кеткен. Кийинчерээк айдоочу кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Окуя боюнча тиешелүү иштер уланууда. Булак Сокол Медиа. Мындай 80-90 жылдарда хит болгон Лилия чыгарманын автору, залкар композитор Мукан Рыскулбек атабыздын чыгармасы жаңыртылып сөзүн жазган. Менин жолдошум Нурсултан Малдыбаевдин калемине таандык «Джентльмен» деген баарыбыз жакшы көргөн чыгарма 6 күндүн ичинде эле 1 миллион просмотр болуптур. Сиздерге элиме чоң рахмат айтам. Кудайга рахмат. Кийинки жаңылыгыбыз болсо Instagram баракчамда 780 миң катталуучу болду, YouTube каналымда 199 миң катталуучу болду. Барыңыз. Жогорку кеңештин экс-депутаты Марат Аманкулов каза болду. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты жана Бишкек шаардык кеңештин мурдагы спикери Марат Аманкулов каза болду. Маалыматка ылайык ал бир нече жылдан бери узакка созулган оору менен күрөшүп келген. Марат Аманкулов 55 жашта болчу. Маркумда кыргы сапарга узатуу зыйнаты бүгүн 2-январда өтөт. 1-февралдан тарта лицензиясыз жүргөн таксидерге карата рейд жүрөт. Жол милициясы ага чейин айдоочуларга лицензия алып коюуну эскертет. Лицензия алуу үчүн АСАга техникалык кароодон өтүү, медициналык маалымат, 3 жылдан кем эмес айдоо тажрыйбасы, автопарк менен эмгек келишими, соттолбогондугу тууралуу маалымат жана башкалар керек. Жүргүнчүлөрдү лицензиясы жок ташыгандарга 7500 сом айып салынат. Аэропорттон унаага чейин апасын жонуна көтөрүп барган жигиттин кылыгы мактоого арзыды. Аэропорттон унаага чейин апасын жонуна көтөргөн жигит мактоого арзыды. Көп көрүүчүлөр жигиттин бул кылыгына ыраазы болуп, жакшы каалоо тилектерин арнашууда. Çekmeyiz dün. Yok, 3 gün, 4 gün biraz ostayıp görmem. Ostayıp yok değil. Kaçada günü? 45'te ne? Ооз тийип көргөн, баңгизат колдонгон айдоочу кармалды. Жол коопсуздугун камсыздаган кызматкерлер ролдат алышындагы рейдтик иш-чаралардын алкагында унааны мас абалда башкарган айдоочуну аныкташкан. Экспертиза жарандын наркотикалык зат колдонгонун көрсөткөн. Бишкекте 16 жаштагы кыз дайынсыз болууда. Милиция коомчулуктан жардам сурайт. Бишкек шаарынын Ленин райондук ички иштер башкармалыгы жаран кайрылып, 2009-жылы туулган кызы Мирланова Адинай Мирлановна дайынсыз болуп жатканын билдирген. Маалыматка ылайык Адинай 2025-жылдын 28-декабрында саат 10:00 чамасында Бишкек шаарындагы Ажибек Баатыр көчөсүнө жайгашкан үйүнөн чыгып кеткен бойдон кайра кайтып келген эмес. Бул факты Ленин рептин автоматташтырылган маалымат базасына катталган. Изделип жаткан кыздын өзгөчөлүктөрү: бою болжол менен 170 см, дене түзүлүшү орто, териси ачык өңдүү, кийими кара түстөгү куртка, шым жана бут кийим. Милиция жарандарды бул окуяга кайдыгер карабоого чакырып, Адинай тууралуу кандай гана маалымат болбосун төмөнкү байланыш номерлерине билдирүүнү суранат. 0312 35 29 47, 0756 71 53, 0705 30 77 03, 0224 21 43 46. Assalamu алейкум, урматтуу кыргыз элим. Мен сиздерге бүгүн отчет берейин деп чыктым. Сиздерден чогулган акча 450 миң болду. Биз мындан 3,5 жыл мурун Ош-Бишкек жолунда катуу жол кырсыгына кабылып, балам баса албай калган. Башында аппарат менен, азыркы учурда аппарат менен жашайт балам. Балам 4кө чыкты. 4кө чыкса да ушу баса албай жатат. Сиздерден сураныч, баламдын акыркы операциясына жардам кылып кетиңиздер. Дагы да кайрымдуулукка муктаж болуп турабыз биз. Операция Түркия мамлекетинде болгондуктан 45 миң улар каражаты керектөлүүдө. Бизде андай сумма жок болгондуктан сиздерден кайрымдуу кыргыз элине жардам сурап кайрылдык. Сиздерден суранарым, баламдын басып кетишине себепкер болуңуздар. Аллах таалам баарыңыздардан ыраазы болсун. Баланын бир жери ооруса, эненин жүрөгү ооруйт экен. Сиздерден суранарым, ушу балам дагы көптүн катарында басып ойноп кетүүсүн каалайм. Мен дагы кайрымдуу кылып коюңуздар, кайрымдуулукту сиздерден суранат.
башка балдардай болуп ойноп күлүп жүрүүсүн каалаймын. Жол кырсыгынан улам ушу балам баса албай ушу смесь ичет балам. Сүт ичип ушул менен жүрөт. Реквизит номерлер бардыгы өзүмө караштуу. Мбанк 0300 Кутманбек С деп чыгат. Өзүмдүн бир тууган энем. Кайрымдуулук кылып коюңуздар, сиздерден сураныч. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге 7807 Кундузай деп чыгат. Алда өзүмдүн сиңдим. Кайрымдуулук кылып кетиңиздер, сиздерден сурач. Баарыңыздардан Аллах Таалам ыраазы болсун. Çekmeyiz dün. Yok, 3 gün, 4 gün biraz hostayıp görmem. Hostayıp mı? O değil. Kaçadasın mı? 45'te ne? Hostayıp böyle. Я понимаю, в 16 лет hostayıp да? Все, вышло. Все, положительно. Положительно çıktı mı? Çekkendik anlatalım diyoruz. Стаканда алып, стаканда алып. Siz çekseniz, siz çekseniz. Mana, derken. Так, а мына ну, қанша? Полоска. Bir ne de жазылып турат. Положительный. Була бияқта чыванатын эки полоскача мына жерде не деп турат? Отрицательный. Отрицательный значит жоқ деген сөз. Положительный деген бар деген сөз. Ну силердики кантип чыкты? Айтчы. Қанша вода? Кандай чыкты? Ну чөчөө менен бе мындай, э? Семья менен. Enesi? Ben de o. Опять с картиной.